Assalamu alaikum жалпы мекендештер, кыргызстандыктар. Соцсеттерден окуп атабыз мына 3-4 күндөн бери. Курал бербейсиңерби, тигинтпейсиңерби. Президентке чейин сөгүп аткандар бар, патсандар, 2000 жылкыдан ар жагы. Баягы бешиктен бели чыга элек акыл үйрөтүп аткандар бар. Кыргызстан аймагынан эмес, өзүнүн коросунан, өзүнүн айылынан чыга электер акыл үйрөтүп атат президенткечи. Ташиев деп сенсиреп, курал бербейсиңби деп. Курал бермек турмакчы. Мына жерге пистолет такасыжы шымыңы булгап жүрөгүң түшүрүп коесуң. Калп эле герой боло бербек эле соцсеттерде отуруп алыпчы. Азыр эгерде курал берсе элечи, болду Кыргызстан жоголот. Булар деле ойлонуп атат. Курал берсе, Россиянын сразу немелери келет, жардам берип атабыз деп туруп, юрунда да мына түштүкү жок кылып коюшчу. 2 саатта тынчтык жок кылып коет. Ойлонуп атат алар да, жерибизде миллиардтаган эсепсиз байлыктарыбыз бар, сууларыбыз бар. Эң жакшы жерде жайгашканбыз Кыргызстан. Мен өтө мындай сабырдуулугуна ыраазы болдум. Ташиевке дагы, Садыр Жапаровго, Талант Мамытовго азамат экен, молодец экен. Эгер акылсыздык кылып курал берип койгондо бүттү эле. Азыр согуш болуп аткан болот эле. Токтобойт эле. 1 ай туруштук бересиң, 15 күн же 2 ай туруштук бересиң. Күзгө чейин же 1 жыл 2 жыл чыдайсыңбы? Окатың бар, тиричилигиң бар. Көчүп кетесиң анан кийин. Кыргызстанды таштап, Россияга аяк бияка. Жөн эле баш ийип башчыга. Мындай унчукпай угуп тургула, акылдуу боло бербейчи. Курал берин мындай деп. Эң коркок калк кыргызчы. Любойң бетин айтып берем. Тажикстанда, Өзбекстанда, Кытайда да кыргыздар бар. Алардын каны эмне? Башкабы? Калп эле герой болосуң. Кыргыз биз геройбуз деп. Унчукпай сабыр кылып угуп тургула. 3 айда алып коюп тур. Албайт, каяка алат? Убактынча ошондой болушу мүмкүнбү? 20-30 бандит Тажикстандын. Хулигандары басып же тигиндей мындай кылып күчөтүп, ошондой кылып элдин жинине тийип, ошо согуш кылыш максаты ошолордун. Мына суунун башында экенбиз. Унчукпай сабыр кылып тургула, бардыгы жакшы болот. Бардыгыңыздарга сабырдуулук каалайм. Биздин дагы ичибиз күйүп атат. Ошо көз өткөн, шейит кеткен мекендештерге. Сабыр кылып тургула, унчукпай. Барыңыздарды ынтымакка чакырабыз.